Араван районунун тургуну Авазбек Мойдинов 7 жылдан бери багбанчылык менен алектенет. Ал башка өсүмдүктөргө салыштырмалуу түшүмдүүлүгү мол болгондуктан анар өстүрүүнү туура көргөн. Багбан бир түптөн 200 килограммдан ашык түшүм алып, аны чет өлкөгө экспорттоп келет. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында. Жапыз бойлуу жемиштердин бири болгон анарга аравандыктардын кызыгуусу артууда. Анткени климатына туура келген жемиш. Аталган райондун тургуну Авазбек Мойдиновдун жемиш багы жетилип, ушул тапта экинчи мөмөсүн алып жаткан чагы. Бул ачык ширин деп коет. Орта нардан деп коет, ортача. Мына ширин дана. Ширин дана мына мына жерде аккыш болуп жалтырап турат. Анар башка өсүмдүктөргө салыштырмалуу сууну көп талап кылбайт. Аны гүл ачканга чейин суу карбаса дагы болот. Багбандын айтымында анар башка өсүмдүктөргө караганда бат түшүм берет. Мөмө көлөмдүү жана түшүмдүү болуш үчүн жылына бир ирет арылоодон өткөрүү зарыл. Бирок акыркы жылдары түшүм көп болгону менен анарга курт түшүп, сапаты начарлап жатат дейт дыйкан. Эми өзү түшүмү жакшы болот. Бир жакшы болсо 8 тонна, 9 тонна, 10 тоннага чейин чыгыш керек да өзүчө. Бирок ашы курт түшүп кетет анарларгачы. Дарылап атасың. Бир болгом 7 жолу, 8 жолу дарыладым да. Эч кандай результат болгон жок да. Эndi нема кылыш керек билбейбиз. Таң эрте туруп анар терүү Рабия үчүн адатка айланган. Ал ата-энесине жардам берип, жаштайынан дыйканчылыктын сырын үйрөнүп келет. Анар терген кыйынбы же жеңил элеби? Жеңил эле. Канча убакытта тересиңер? Күнүнө тересиңерби? Жок, сатылган теребиз. Канча көп тересиңерби? Көп эмес, айтканча теребиз да. Şu өзүбүз Араван, Бишкек. Эң узак Бишкек эле да. Ошо ошу дейт. Азыр эми жолдор ачылып, эмне болуп, бул жылда кичине Россияга чыгардык. Кыргызстанда сейрек кездешкен анар өлкөнүн климатына ыңгайлашкан Ош Баткенде өсөт. Сууну аз талап кылган аз убакта мөмө берүүчү жемиш. Көчөт тигилгенден кийин 2 жылдан соң мөмө берип баштайт. Бир түп анардан 200 килограммга чейин түшүм алса болот. Мындан улам айыл чарба адистери анар бактары күн санап көбөйдө дешет. Гүлнар Айтмаматова, Чыңгыз Талантбеков, Абал Насырбек уулу, ЛТР Ош.